Саламатсыңар балдар. Себеп натыйжа боюнча бул эки сүйлөмдөн турат. Бир сүйлөм мындай татаал болот дагы, эки бөлүктөн турат да. Бул биринчиси негизи деп коет. Себеби бул натыйжасы. Мисалы, муздак суу кечсең жөтөлөсүң. Күндө максатты окусаң жылыш болот дейт. Эми ушул айтылган ойлор чынбы же жалганбы, ошо боюнча чындык таблицасы бар да. Чындык жадыбалы деп коет. Таблица истинности, англисчеси truth table. Ушул негизи мына чын болсо, натыйжасы чын болсо, анда айтылган ой дагы чын болот деген сөз да. Мисалы, муздак суу кечсең жөтөлөсүң. Демек, мен муздак суу кечтим, демек жөтөлдүм деген ой чын болот. Экинчи учурда негизи чын болуп, бирок себеби калп болуп кала турган болсо, анда ой калп болот да. Мисалы, мен муздак суу кечтим, бирок мен жөтөлгөн жокмун десе, ой калп болушу мүмкүн. Бирок бул мисалыбыз жакшы туура келбей атат. Мисалы, могу мисал жакшы туура келет, азыр мен көрсөтөм. Үчүнчү учур бар. Мына могул негизи калп болсо, себеби натыйжасы чын болсо, ой өзү чын боло берет. Анан негизи да, себеби дагы, то есть себеби да, натыйжасы дагы калп болсо, айтылган ой чын боло берет экен да. Ошо бир деген бул чын, калп дегенибиз нөл деп белгилейбиз да. Мына ушул себеп натыйжа боюнча 4 учур кездешет. Эми мына карайлы. Эгерде көп кар көрөсөң, мына бул чындык, мына анда сөзсүз чарчайсың дейт. Чынбы? Ушул себеби болсо, могу натыйжага алып келет. Мына анда айтылган ой чын болот деген 1-1-1 деп атабыз да. Эми карагыла. Мен көп кар көрөдүм. Мына чын. Мен чарчадым. Чын. Демек, айтылган ой чын. Биринчи учурдай болду. Эми экинчи учурда карайлы. Мен кар көргөн жокмун дейт. Бирок мен чарчап калдым. Ошондо мына негизи себеби жалган. Мен көп кар көрөдүм эмес, көргөн жокмун болуп атат. Анан чарчап калдым десе, айтылган ой чын боло берет. Себеби ал кар көрбөсө деле адам чарчашы мүмкүн да. Ошондуктан могул айтылган ой өзү чындык болот экен. Эми карагыла. Мен көп кар көрөдүм, бирок мен чарчаган жокмун деп адам айтып атса, калп айтып аткан болот. Көрдүңөрбү? Себеби 100% ишке ашып атса, анда натыйжасы дагы ошол алып келе турган натыйжа болуш керек. Демек, адам мондай учурда сүйлөгөн болсо, калп айткан болот. Анан 4-үчү учур, карагыла. Мен кар көргөн жокмун, нөл, и мен чарчаган жокмун. Демек, бул айтылган ой чын. Себеби дагы болгон жок, анын натыйжасы да келген жок, бирок бул чын. Кар көргөн жок, адам чарчаган жок, мындай учурлар болушу мүмкүн. Чынбы? Демек, биз себеп натыйжа сүйлөмдөрдү түзгөндө, могул жазып аткан оюбуз чынбы же жалганбы, ошону эми анализдегенди үйрөнүшүбүз керек. Ошол учурда биз биле турган нерсе, бир себеп бир нече натыйжаларга алып келиши мүмкүн. Ошондой эле бир нече натыйжалар бир эле себепке дагы алып келе турган учурлар болот. Ошолорду мына ушинтип чындык жадыбалына салып, математикалык жол менен текшерип койсок болот экен.